أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 4 ereje тууралуу сабагыбызды келген жерден улантабыз. Аллах субханаху ва таала Кур'анда Зарият сүрөсүнүн 56-аятында мындай деп айтат: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен жиндер менен инсандарды өзүмө гана ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Муаллиф рахимаулла мына ушул Аллахтын сөзүн түшүндүрүп мындай деп айтып атат: فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ. Эгер Аллах сени ибадат кылуу үчүн жаратканын түшүнсөң, анда билгин, ибадат таухид менен гана ибадат болуп эсептелет. Дарату жок намаз болбогондой эле таухидсиз ибадат да ибадат болуп эсептелбейт деп рахимаулла мына ушул Аллах субханаху ва тааланын аятын түшүндүрүп эки ооз сөз айтты. Эми ушул муаллиф рахимаулланын сөзүн Шейх Фаузан хафизаулла түшүндүрүп айтып атат. يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Башкача айтканда, бул аяттан Зарият сүрөсүнүн 56-аятынан түшүнөсүң. Бул аятта Аллах субханаху ва таала айтып атат: мен жиндер менен инсандарды өзүмө гана ибадат кылуу үчүн жараттым деп атат. وأنت من الإنس داخل في هذه الآية. Анткени сен адамдардансың. Сен инсансың, демек сен бул аяттын ичине киресиң. Аллах субханаху ва таала бул аятта мен жиндер менен инсандарды өзүмө гана ибадат кылуу үчүн жараттым деп атат. Сен инсандардансың. Ва арафта анналлаха ма халакака абаса. Бул аяттан Аллах сени жөн эле жаратып койгон эмес экенин билесиң. Ау халакака литакула ва ташраба факат. Же Аллах сени жөн эле жеп ичүү үчүн жараткан эмес экенин түшүнүп билесиң. Таишу фи хази дунья ва тасрах ва тамрах. Бул аяттан Аллах сени бул дүйнөдө жөн эле ойноп күлүүң үчүн, шаң шөкөт үчүн жараткан эмес экенин билесиң. Лам яхлуқка лихаза халакака Аллаху лиибадатих. Бул аяттан Аллах сени бул нерселер үчүн жараткан эмес экенин, Аллах сени өзүнө ибадат кылуу үчүн, жалгыз өзүнө гана сыйынып кулчулук кылуу үчүн жаратканын түшүнүп билесиң. Ва иннама саххара лака хазихил мавжудат мин ажли ан тастаина биха ала ибадатих. Аллах бул жаратылган нерселерди сен үчүн баш ийдирди. Сен алар менен Аллахка ибадат кылууңа жардам алсын деп. Лианнака ла тастати'у ан таиша илля ли хазихил ашя. Анткени сен бул нерселерсиз жашай албайсың. ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء. Буларсыз, тактап айтканда сен жашооңдо пайдаланып жаткан нерселер жок болсо, Аллахка ибадат кыла албайсың. Саххарахуллаху лака ли ажли ан та'будаху. Аллах аларды сен үчүн ибадат кылсын деп жаратты. Лейса мин ажли ан тафраха биха ва тасраха ва тамраха ва тафсука ва тафжура. Ал нерселер менен сен жөн гана ойноп күлүп кубануу үчүн эмес, же сен бузулуп күнөө иштерди кылууң үчүн жараткан жок. Таакула ва ташраба маштахайта. Каалаганыңды жеп ичүүң үчүн да жараткан эмес. Хада шаънул бахаим. Каалаган нерсесин кылып, каалаган нерсесин жеп, ичип, оюн күлкү менен өткөргөн бул инсандын иши эмес. Хада шаънул бахаим. Жеп ичип, каалаганын кылуу бул жаныбарлардын, айбандардын иши. Аммал адамиюн фаллаху халакахум ли гаятин азиматин ва хикматин азиматин ва хиял ибада. Ал эми адамдарды Аллах улуу максат,
чоң данышпандык үчүн жараткан. Ал ибадат. Буга далил Аллах субханаху ва таala Зарият сүрөсүнүн 56-57 аяттарында айтып атпайбы? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Мен жиндер менен инсандарды өзүмө гана ибадат кылуу үчүн жараттым. Мен алардан рызкы сурабаймын, мени тамактандырууларын да сурабаймын деп атат. Ошондуктан тарыхта өткөн бардык пайгамбарлар эң биринчи Аллахка гана ибадат кылгыла, силерге Аллахтан башка ибадат кылып сыйынууга, кулчулук кылууга, татыктуу, акылуу эч бир илах жок деп ушул нерсеге чакырып даават кылышкан. Бардык пайгамбарлардын капыр коом менен болгон келишпестиктери ушул эле маселенин үстүндө болгон. Аллах бизден бир гана нерсени тактап айтканда өзүнө ыклас менен ибадат кылууну гана талап кылат. Ал эми биздин ибадаттарыбыздан Аллах эмес, өзүбүзгө гана пайда келет. Аллаху ма халакака литактасиба лаху. Аллах өзүнө пайда табуу үчүн сени жараткан жок. أن تحترف وتجمع له مالا كما ينفع بنو آدم بعضهم لبعض يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب. Адамдар бири-бири үчүн иштеп өздөрүнө киреше топтош үчүн жумушчуларды жалдашкан сыяктуу Аллах сени өзүнө иштеп мал мүлк жыйнап берүүң үчүн жараткан жок. Ла Аллаху ганиюн ан хаза валлаху ганиюн анил аламин. Жок, Аллах мунун баарына муктаж эмес. Аллах бардык аламдардан бай, эч кимге муктаж эмес. Аллах субханаху ва таala. وَلِهَذَا قَالَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَلَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Ошондуктан Аллах айтып жатат: мен алардан рызкы талап кылбаймын, жана мени тамактандыруусун да каалабаймын деп атат. Аллаху ют'иму ва ла ют'аму ганиюн ани таам. Аллах өзү рызкы берет. Аллах өзү тамак берет. Аллахты эч ким азыктандырбайт, тамактандырбайт. Аллах тамакка муктаж эмес. Аллаху жалла ва ала ганиюн бизатихи. Аллах өз затында бай. Аллах эч кимге жана эч нерсеге муктаж эмес. Валайса хуа фи хаджатин иля ибадатик. Ошондой эле Аллах сенин ибадатыңа да муктаж эмес. Лау кафарта ма нақаста мулкаллах. Эгер сен капыр болуп кетсең да Аллахтын мүлкүнөн эч нерсе кемите албайсың. Валакин анталлази бихаджатин илайх. Бирок сен Аллахка муктажсың. Анталлази бихаджатин иля ибада. Сен ибадатка муктажсың. فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك. Аллахтын мээриминен ырайымынан Аллах сага ибадат кылууну буйруду. Сенин өзүңдүн пайдаң үчүн. لأنك إذا عبدته فإنه يكرمك بالجزاء والثواب. Анткени сен ага ибадат кылсаң Аллахка, ал Аллах сени сыйлык жана сооп менен урматтап сыйлайт. فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة. Демек, ибадат бул Аллах сени бул дүйнөдө жана акыретте урматтап сыйлашына себеп болот. فمن الذي يستفيد من العبادة. Ошондо ким пайда көрүп жатат ибадаттан? المستفيد من العبادة هو العابد نفسه. Пайда көргөн бул ибадат кылган адамдын өзү. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. Алем Аллах субханаху ва таala өзү жараткан бардык жаратылган макулуктардан бай, муктаж эмес. قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. مؤلف رحمه الله ибадат таухид менен гана ибадат болуу эсептелет. Дараты жок намаз болбогондой эле таухидсиз ибадат да ибадат болуу эсептелбейт деп атат.
Шейх Фаузан бул муаллиф рахимауллахның сөзін түшүндүрүп айтып атат. Иза арафта анна Аллаха халакака лиибадатих. Егер Аллах сени өзүнө ибадат кылуу үчүн жаратканын билсең, fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allahu illa iza tawaffara fiha shartan. Анда билгин, ибадат болуп Аллахтын алдында кабыл болуу үчүн сөзсүз эки шарт болуу керек. إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. Егер ушул эки шарттын бири жок болсо, ибадат бузулат. Эч качан Аллахтын алдында ибадат болуп саналбайт. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله. Биринчи шарт, ибадат таза чын жүрөктөн ыклас менен Аллах үчүн болуу керек. ليس فيها شرك. Ал ибадатта ширк болбош керек. Ширктен таза болуу керек. فَإِنْ خَالَطَهَا شِرْكٌ بَطَلَتْ. Егер ага ширк араласса, ибадат жокко чыгып текке кетет. مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت. Дарат сыяктуу. Дарат алганыңдан кийин даратты бузган нерсе болсо, дарат бузулган сыяктуу. Дарат алып таза болуп турсаң, бирок аны бузган нерсе болсо, мисалы ажатканага баруу жана башка ушундай сыяктуу, анда даратың жокко чыгат. Кадалика иза абадта Аллаха сумма ашракта бихи баталат ибадатука. Мына ушул сыяктуу, Аллахка ибадат кылып туруп, анан ошол ибадатка ширк аралаштырып, ширк кылсаң, ибадатың жокко чыгат. Бул биринчи шарт. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Ал эми экинчи ибадаттын кабыл болуусунун экинчи шарты бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылгандай кылуу. Кылып аткан ибадатыңды пайгамбарыбыз көргөзгөндөй кылууң керек. Кылып аткан ибадатың пайгамбарыбыздын сүннөтүнө шайкеш дал келүү керек. Ошондо ибадатың ибадат болуп аталат. Бул ибадаттын экинчи шарты. فأي عبادة لم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها باطلة ومرفوضة. Пайгамбарыбыз кылбаган, айтып көргөзбөгөн ар бир ибадат жараксыз жана кабыл болбойт. لأنها بدعة وخرافة. Анткени ал бидат жана ойдон чыгарылган ырым-жырымдар болуп калат. Буга далил имам Муслим чыгарган сахих хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: "Ман амила амалан лейса алейхи амруна фахуа рад." Ким биздин динибизде жок амалды жасаса, ал кабыл кылынбайт деген. Дагы башка имам Бухари жана имам Муслим чыгарган сахих хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад." Кимде ким биздин динибизде болбогон жаңы нерсе киргизсе, ал кайтарылат, кабыл кылынбайт деген. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Демек, ибадат сөзсүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келип көргөзгөн нерсеге ылайык болуусу керек. Пайгамбарыбыз көргөзгөндөй болуу керек. Башкача айтканда, Аллахка жакындатат деп кылган ар бир ибадат Куранга жана сахих сүннөткө туура келүүсү керек. Бул ибадаттын кабыл болуу шарты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтпөгөн жол менен ибадат кылуу эч качан Аллахтын алдында кабыл болбойт. Аллах бир эле жол аркылуу кабыл кылат. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн жол. لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم. Адамдардын ойлоруна, же ниеттерине, же жакшы көрүүлөрүнө, же максаттарына карап эмес. Башкача айтканда, ибадаттын туура болуусу адамдардын
муну жакшы деп ойлоймун деген пикирине же ниетим жакшы эле дегенине карап эмес, сүннөткө ылайык болуусу менен өлчөнөт. Мадама аннаха лам ядулла алейха далилун мина шар'i фахия бид'a. Эгер анын ибадат экенине шарияттан бир далил көрсөтүлбөсө, анда ал бидат болот, ибадат болуп аталбайт. Дин катары жасалган ар бир ибадатка Курандан же сүннөттөн далил болуусу керек. Эгер шариятта негизи жок болсо, ал бидат деп эсептелет. Сен бир сооптуу иш кылып атасыңбы, жакшы деп бир иш кылып атасыңбы, сооп болсун деп иш кылып атасыңбы, анда ошол кылган ар бир ишин ибадат деп кылган, сооп деп кылган, жакшы деп кылган ишин бул Куран сүннөткө шайкеш келүү керек. Куран сүннөткө шайкеш келбесе, дал келбесе, ал ибадатың таптакыр Аллахтын алдында кабыл болбойт. Үйүр жылкы сойсоң дагы, коро кой сойсоң дагы, ал ибадат болуп аталбайт. Эки шарт болбосо. Биринчи шарт жок болсо ширк болот, экинчи шарт жок болсо бидат болот. ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية. Ал иесине пайда бербейт, тескерисинче зыян берет. Анткени ал күнөө, шариятка туура келбеген сооптуу деп кылынган амал, бидат амал адамды Аллахка жакындатпайт. Аллахты, пендени Аллахка жакындатпастан тескерисинче күнөөгө же адашууга себеп болот ал. وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ تَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Эгер ал аркылуу Аллахка жакындаймын деп ойлосо дагы, ал бидат болот. Ал күнөө болот, аны жасаган адам күнөөкөр болот. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Ибадатта ушул эки шарт, ихлас жана сүннөткө шайкеш келүү сөзсүз болуу керек. Хатта такуна ибадатан сахихатан нафиатан ли сахибиха. Ошондо гана ал ибадат туура болуп, ээсине пайда берет. فإن دخلها شرك بطلت. Эгер ширк аралашса, ал батыл болуп жокко чыгат. Башкача айтканда, ибадатка Аллахтан башка бирөөнү шерик кошуу, ширк аралашса, ал ибадат жараксыз болуп калат. وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. Эгер ошондой эле ал бидат болуп, ага шарияттан далил болбосо, анда ал да жараксыз болуп, кабыл болбойт. Ибадат деп эсептелген иш, сооп деп, жакшы иш, сооптуу амал деп эсептелген ар бир иш Курандан жана сүннөттөн далилсиз болсо, далил жок болсо Куран сүннөттөн, ал туура ибадат болуп эсептелбейт эч качан, жана Аллахтын алдында ал кабыл болбойт. Бидуни хазайни шартайни ла фаидата минал ибада. Бул эки шартсыз ибадаттын пайдасы жок. Лианнаха ала гайри ма шара Аллах. Анткени ал Аллах мыйзамдаштырган жолго дал келбейт. Аллах көрсөткөн жол эмес ал. والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. Аллах өзүнүн китебинде же өзүнүн пайгамбарынын тили аркылуу мыйзамдаштырган нерседен башкасын эч качан кабыл кылбайт. فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. Жаратылгандардын ичинен сөзсүз ээрчү, важип, милдет, фарз болгон бир гана бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Амма ма'ада расул фа иннаху юттабау ва юта'у иза аттаба'a расула, амма иза халафа расула фала та'a. Ал эми пайгамбардан башка адамдарга алар пайгамбарды ээрчиген учурда гана ээрчилет.
пайгамбардан башка адамдарга алар пайгамбарды ээрчиген учурда гана ээрчилет жана баш ийилет. Эгер пайгамбарга алар каршы чыкса, анда аларга баш ийүү жок, аларга баш ийилбейт. Якулуллаху та'ала ати'уллаха ва ати'ур расула ва улил амри минкум. Буга далил Аллах субханаху ва та'ала Кур'анда мындай деп айтып атат. Аллахка баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле жана өзүңөрдөн болгон башкаруучуларга деп атат. Ва улул амри хумул умара вал улама. Бул жерде улул амр дегендин мааниси улул амр бул башкаруучулар жана алымдар деп түшүндүргөн илим ээлери. Фа иза ата'уллаха ваджаба та'атухум ваттиба'ухум. Эгер алар Аллахка баш ийсе, ошол башчылар, эл башчылар, журт башчылар, илим ээлери, алымдар, эгер ошолор Аллахка баш ийсе, моюн сунушса, анда аларга баш ийүү жана аларды ээрчүү бул элдин мойнундагы милдет болот. Фарз болот баш ийүү. Амма иза халафу амраллах фала тажузу та'атухум ва ла иттиба'ухум фима халафу фих. Ал эми Аллахтын буйругуна каршы чыгышсалар, башчылар, эл башчылар, Аллахтын буйругуна каршы чыгышса, алымдар Аллахтын буйругуна каршы чыгышса, анда аларга ошол каршы чыккан иштеринде баш ийүүгө да, ээрчүүгө да болбойт. لأنه ليس هناك أحد يطاع استقلالا من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Себеби анткени жаратылгандардын ичинен ар бир сөзүндө жана ар бир буйругунда толук түрдө баш ийиле турган жалгыз гана Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Ва ма адаху фа иннаху ютаъу ва юттабау иза ата'a ар-расула ва аттаба'a ар-расул. Ал эми башкаларга болсо, пайгамбарга баш ийип, анын жолун ээрчигенде гана аларга баш ийилет. Ошондо гана фарз болот, моюн сунулат. Хадихи хиял ибадату сахиха. Мына ушул туура ибадат деп Шейх Фаузан хафизаулла мына ушул нерсени айтып атат. Ошондуктан баракаллаху фикум, качан ибадат болуп аталат дегенде, ибадат Аллахтын алдында кабыл болуу үчүн, ибадат деп аталуу үчүн анын эки шарты болуу керек, эки шарт аткарылуу керек. Качан ошол эки шарт аткарылса, сен сооп деп кылган ибадаттарың Аллахтын алдында кабыл болот. Эки шарттын биринчиси бул ихлас, Аллах үчүн кылуу, эч кандай эл көрсүн, эл уксун, эл мени мактасын, эл мени эмгегим менен эскерсин деген ниет аралашпаш керек. Андай ниет болбоо керек. Таптакыр андай ниет болбош керек. Жалгыз Аллах үчүн кылуу керек. Кандай гана сооптуу иш болбосун, кандай гана жакшы, Аллах жакшы көргөн ибадат болбосун, аны ихлас менен кылуу керек. Бул биринчи шарт. Эми ибадаттын кабыл болуусунун экинчи шарты бул пайгамбарыбыздын сүннөтүнө дал келүү, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө шайкеш келүү. Сен ибадат деп кылган нерседе пайгамбарыбыз көргөзгөндөй болбосо, сен ибадат деп кылып аткан сооптуу иштериң пайгамбарыбыз көргөзгөндөй болбосо, сен канчалык аны ниетиң жакшы, менин оюм жакшы, мындай Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн кылып атам десең дагы ал Аллахтын алдында кабыл болбостон, ал бидат болуп, ал ошол себептүү аны кылган адам күнөөкөр болот. Анткени пайгамбарыбыз ар бир бида адашуулардын баары тозоктуу болот деген. Ошондуктан кадырлуу мусулман бир тууган, ибадат деп кылып атканыңдан кийин ушул эки шартка ибадатыңды ушул эки шарттын үстүнө кургун. Ушул эки шартты ибадатыңды негизи кылгын. Эгерде бул эки шарт жок болуп калса, же болбосо бирөө эле жок болуп кала турган болсо, анда сенин ибадатың ибадат болуп аталбайт. Коро кой союп, үйүр жылкы сойсоң дагы бул сенин башыңа бале болуп келет. Эгер биринчи шарты жок болуп калса, ширк болот.
экинчи шарты жок болуп калса бидат болот. Ошондуктан ибадат кылып атканыңда ошол ибадатыңдын фундаментин, асылын мына ушул эки шарттын үстүнө кургун. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.